Сиздин азыркы күндө иштеп аткан ишиңизди көрүп атабыз. Аракетиңиз жакшы болуп атат. Бирок мен сизге айткым келет да, жанагы азыркы күн ушундай суук болуп атканда, жана летний палаткада отуруп атпайбы? Азыр жаңыдан зимний палатка алып аткан турбайсыңарбы? Эми ошол бул убактылуу нерседе муну жазга чейин элди ошо зимний палатка менен биринчи очередь обеспечить этиш керек. Мен айтайын дегеним сизге, мына жаз келери менен баштап курулуш иштерин башташыбыз керек да. Курулуш иштерди баштаганда ошо сиздердин астыңыздарда МЧСтин работниктер как военизированный болуш керек да. Ошондой менен могу студенческий отряддарды бирге түзүп, бир курулуш отряддары түзсөк. Анан жаз келери менен ошо үйлөрдү салып бере баштасак да. Мына былтыр Кочкордо болбодубу? Ошо 1 жылдан бери ошол үйлөр бүтпөй калды да, салынбай калды да. Ошол жака строительный отряддарды студенттерден, анан МЧСтин работниктерден түзсөк, анан ошолорго биротолуу жанагы курулуш материалдары менен обеспечить этсек, КСШК менен иштесек, цемент, шифер алып берсек, башка курулуштарды алып берсек, анан дагы менде бир предложение бар сизге. Азыр жанагы Россияда щитовой үйлөр бар да, тез жинала турган жыгач тамдары бар. Ошону азыр Россия менен сүйлөшүп, мына Минфин жаныбызда отурат. Сизден керек болсо азыр сессиядан жардам берсек, Минфинден уруксат алып берсек, сиз ошо Россия менен договор түзсөңүз, ошо щитовой үйлөрдү алып келсек. Россияда дагы жана жылуу палаткалар бар. Аларды дагы договор түзсөңүз. Азыр сессиядан Кудай бурса депутаттар колдоп берсе, ошону сатып алсак, бул келечекте кереги тиет да нерсе. Анан мен дагы сизге айтарым, келечекте мындай жер титирөөлөр азыр көп болуп атпайбы? Мына Кочкордо болду, эми Ошто болуп атат. Эми буга жанагы биз бир айлык менен бир күндүк берип коюп, бир жума берип коюп, муну чече албайбыз. Мен сизден сураныч, өтүнүч, сиз бир комплексный бир программа иштеп чыксаңыз, ошол жер титирөөдө кандай чараларды көрүш керек, кандай механизмдер болуш керек, ошонун баарын иштеп чыксаңыз, анан бул токтом тууралуу да айткым келет. Токтомду жазып атабыз, сиз окуп көрсөңүз керек. Камчы Кыдыршаев, сиз да өзүңүз предложенияңызды айтсаңыз. Мына жерде биз айтып атпайбызбы, страховой жилой фонд түзөлдү деп. Страховой фонд түзгөндө мен сиздерге курулуучу катары айтсам, могу Оштогу жанагы салынган үйлөрдүн бирөө дагы өтпөйт. Анткени себеби булар снимкке жооп бербейт, проектиге жооп бербейт. Бүт барды топурактан салынган үйлөр, өзүңүз билесиз. Кирпичтен салынган бир дагы үй да жок. Мунан эч ким страховой компания ала албайт. Бул биз жазган токтом иштебейт. Кийин жашоодо дегеним да. Ошон үчүн бул жерде муну башкача кылып чечишибиз керек да. Анан кийин жанагы экинчи түзөбүз атпайсызбы, фонд помощи гражданам деп. Эми бул деле фонд деле чечпейт, бул майда чүйдө акча болуп калат да. Бул жерде мына Минфин турат, өзүңүз айтсаңыз, сизге канча акча керек азыркы күнү. Биз ошону сизди колдоп берсек, ошого жардам берсек. Убакыт бүттү.